Азыр биз Швега программасынан келдик да. Мына ушул сел, суу ташкын деп ушул Амат Аксакал бизге Швега программасына кат жазып, арыз менен кайрылгандан кийин жолдо келатып Аксакал айтып калды. Мына ушул үйлөр дагы сел коркунучунда түнү күнү уйкусу жок, көп жылдан бери ушу кооптонуп келатышат депчи. Ушул акыркы жолу сел кайсы жерге чейин келди? Сиздин үйүңүздү да каптап кеткен деп угуп атабыз. Акыркы жылы ошо неме 21 неметкенде мына жердеки песке блокторду алып кетти. Аябай суулуу келди. Келип алып мына үйдүн аркасынан кирди, сарайларды бузду. Мына коңшуларымдын үйүн полный каптап кетти. Каптап эшикке чыга албай калдык. Айнекте туруп алып эле жардам деп кыйкырабыз. Эч ким укпайт, бу жерден машина өтүп атат. Анан акыры баламды чыгардым эшикке. Баламдын мынеринен келди суу. Суу келгенден кийин келиними чыгардым. Келиними чыгарып анан мына неберелерим бар эле, неберелерими бирден алып бердим баягыларга. Көтөрүп анан семен ана песка блоктон наракка ыргытышты. Ыргытып анан кийин ана өтөдө кайным бар эле, ошонун үйүнө бардык. Ошонун үйүнө жат. Мына сарайдын ичинде дагы атыбыз бар эле. Атыбызды Кудай сактады. Баягы неметкенде атты чыгаргыла дедим. Чыгаргыла дегенде эле сарай күп көчүп түштү. Көчүп түштү, нарагы мынау коңшумкына кирди, наркынкына кирди, бәріникіне кирди. Бәріникіне кирип, биздики өтө жаман болду да. МЧСтен келип, мисалы бир ушундай кооптуу аймакта кичине көзөмөлгө алып, но каналдын жээктерин мисалы бийигирээк кылып тосуп, бир аракеттер болгон жокпу? Ондой кандайакта түнү ошо сел болот дегенде келип немелери келет. Тракторлары келип, көпшү менен кичине алып коет да, анан ошо ойдон жок. Азыр 2024-жылкы селди билдиңиз да, мисалы канча адамдардын өмүрүн алып кетти дегенде, ошол жылдары дагы ушу быйыл эле деп коеюн, ушу быйыл дагы ушу кооптонуп жаттыңыздарбы? Кооптонмун. Мен больницада жаттым балам. Больницада жатканда келиндер раза жамгыр жаап, мына жерден суу ага баштаганда жамгыр төгүп, күн чаркылдап неме болгондо о кайнымкине качып барыштыр. Ошол жака качып барып неме кылыштыр. Эми азыр ар кайсы убакта күн өзгөргөндө эле ушу уйкуңуздар качат. Жок, коркобуз балам, коркобуз. Кайсы немеде келип калат, кайсы немеде алып кетет деп коркобуз. Башында болгон үчүн коркобуз. Мынаяктакыларды билбейм балам. Мен жаман корком. Түнү эшикке чыгып каналды бир сыйра карайм. Бул азыр кайсыл айыл болуп калат бул? Бул Багда Курбанова айылы болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Багда Курбанова деген айыл. Бүгүн Швега программасы. Ассаламу алейкум. Биз өзү негизи мында алып караганда Куршап айылына караштуу бир башка эле айылга келип, ушу селканага берилген жер участоктор боюнча маселени козутканы кетип баратып, азыр жогоруда сөз болгондой, мына ушул айылдагы сел коркунучунда экендигин эске алуу менен бирге, мына ушул азыр энебизден интервьюну алып, андан кийин программаны баштайлы деп чечтик да. Бүгүнкү программада, урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз алдыңкы мүнөттөрдө дагы сөз кылабыз. Келсеңиз, Амат аба. Мына ушул бизге жазылган каттын ээси ЛТР мамлекеттик радио компаниясы Швега программасына. Эми эне сиздин атыңыз эмне? Бурма энебиз болсо, бул азыр кооптуу жашап аткан ушул айылдын, ушу Куршап айылын деп коеюн, Куршап айылынын тургундарынын бири гана. Азыр өзүнүн айтымына караганда, мына ушул айыл чоң көчөгө чейин коркунучта экен. Чын айтканда, мына азыр каналында сиздерге көрсөтөбүз. Бул жерде мисалы ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигине ушул айыл элинин бир шарты бар экен. Суранычы бар экен. Эгерде ушул программаны көрүп калсаңыздар, ушул аталган министрликтин ушул аймактагы бөлүмчөлөрү мына ушул маселени эске алып койсоңуздар деген ойду айткыбыз келет. Амат аба, азыр биз эми сиз келатып, мына сиз дагы ушул жерден ушул айылдын аксакалы катары, дегеле ушул Өзгөн районунун аксакалы катары, сиз дагы түнү күнү жөн жатпай, эми мен иштешинче иштедим, азыр мисалы жөн эле жакшы эле эч кимге сөз айтпай эле жашап деле жүрсөм болмок. Бирок ушул маселе мени уктатпай атат деп, өзүңүз бир маселени козутуп программага кат жаздыңыз эле да. Анан муну ушул жерде тартып койсоңор деп бизге багыт бердиңиз да. Азыр эми биз мындан ары каяка барабыз, анан эмне маселе козутулат? Урматтуу Куршап айылынын тургундары, урматтуу калайык калк, жердештер, мекендештер, мен атайын ушул жөн жатпай ушундай сел аккан жерлерди көрүп, пушайман жеп, ушул жерлердин аксакалы катары, тургуну катары, Баткен окуясынын ардагер катары мен тынч жатпай аргасынан бир топ инстанцияларга чейин ушул арыздандым, айттым, дедим, түшүндүрдүм, бирок бардыгы эле ушул өкмөттүн механизми жүрүп калган экен, аркага чегинүү жок дешип, билгенин кылып атышат. Ошол себептен мен аркасыздан ЛТР телеканалынын Швега программасына кайрылып, анан ушул
жерден кире бериштен булар тосуп алдым. Себеби бул илгери комплекс болуп турчу жалпы. Кийин анан Багда Курбанова деген биздин ушул комплексте ийри мүйүздүү сааныйлар болчу эле. Ошол жерде бир топ ошол Кыргыз Республикасынын депутаты, эмгек жана Кызыл Туу орденинин ардагери Багда эжебиздин атына анан ушул айыл ушундай деп аталып калды. Азыр эми мындан ары да көрсөтөбүз. Себеби суунун агымы ушунчалык улуу катуу келгендиктен бул бир тарабына келгени. Экинчи тарап болсо аркы талабы менен аралап кеткен. Бул жерде МЧСтин жана көрсөткөн көрсөтмөлөрүндө 50 гектар талааны каптап кетти деген жерлер бул жолдун аркы өзү болуп кетет. Эми бул чет менен келген. Бул чет менен келип туруп ушул жерден дубалды бузуп, мына үйлөрдү каптап арка жактагы, андан ары анан кийин Куршап айылына кирип, Куршап айылына Гафуржанов көчөсүн каптап, ошо менен ылдый анан жана Ош өзгөн автожолуна чейин жеткен. Мына ушул суунун башталышы болгон. Бул 2001 жылкы сел. Эми азыр мен ошол негизги жерлерди сиздерге көрсөтөйүн. Жүрүңүз анда. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Аматова аксакалдын негизги жер деген сөздүн бир кыскача маалыматын айтып коеюн. Себеп дегенде азыр ошол жердеги биз алдыда көрсөтчү жерлерге берилген чектерге эми эл катары мисалы бирөө үй салгандыр, балким дагы үйлөр, конуштар көбөйүп кетет чыгар. Келечекте мына ушундай кооптулук жаралбасын деген максатта Амат аксакал, мушу аксакалдардын топ башында туруп жөн жатпай ушуну алдын ала айтып коеюн, деп коеюн. Ошондой мыйзамсыз берилген жерлерге мыйзамдуу мыйзамсыз аны дагы укук коргооргондары териштирет албетте. Азыр биз журналисттик милдетти аткарып маалыматты ушул коомго чагылдырабыз. Ачык айкынчы. Ошол жерлерди алдын алып коелу деген максатта программага кайрылган. Азыр эми ошол жакка бет алалы. Мен эми бул жерде дагы бир айтып кете турган нерсем, мына бул жерде бул Куршап айылына кете турган суу кампасы. Куршапта 20 миң эл жашаса, бир 5 миңдей мына жерде Кайнар, Шерали, эме Шагым деген жерлер бар. Ошол жерде жашайт. Жалпы Куршапта 25 миңден ашык калк жашайт. Мына ушул суу кампасына Кызыл Сеңир жактан келет дагы, мына ушуга толуп туруп, мында мына азыр ана этекте да бир кампа бар, кудушундай. Ага толуп туруп, андан кийин Куршапка таркайт. Анан бул 2019-20 жылдары Куршапка ушул фонддон жардам деп арабтар кичинекей шаарча салган. Шаарчага өзүнчө суу чыгарабыз дешип туруп, суу чыгарашыбыз деп. Мына жерге 50 тонналык кампа салган. Суу кампасын салган. Ал дагы ошол жактан келет, себеби бул Куршаптын элине өзүнө суу жетпейт экен. Ошол себепте биз өзүнчө салайлы деп ошол турган 50 кубтук кампа аркысы. Ана үйдүн тушундагысы. Андан кийин 2001 бул эми салган туура эле. Бирок бул боюнча да мен айыл өкмөтүнө барып айттым. Мына жерден селдер жүрүп атса, анан силер кайра эле ушул жакка жабышып атасыңар. Бул туура эмес болуп калды. Эми салсаңар сала бересиңер. Эми биз салып атабыз элек, арабтар салып атат деди. Анан макул болуптур, анан ошол боюнча анан ушул салынып калды. Ал эми 2021 жылкы селде сел ушунчалык катуу келгендиктен азыр мына биринчи үйдү мен көрсөтүшкө аракет кылдым. Сел келип туруп ушул жерди кампаны суу толук каптады. Көрдүңүздөр канча бийиктикте турат жерден. 1,5-2 метр бийиктикте турат. Ошого карабастан ошону каптап ичин толтурду. Себеби бул бүтө эле. Азыр мына бул Куршаптын 3000 тонналык кампа салынып атат. Ушул эле багытта. Мында үстү жабылды эле. Анын жанында турбалардын баарын агызып, ошонун ичине киргизип сууларды. Жаман жана селдин сууларын, ылай сууларды, шагылдарды. Анан бул 6 ай чозулуп калды бунун бүтүшү. Ал эми ошол эле селдин суусу мына көрүп атасак Куршап кампасы. Кампасынын үстүндө турбалар турат. Анын ошол жерден баягы чиринди жаман ылай суулар кирип туруп, бул Куршапка 2 ай проблема калды суу чыкпай. Себеби чиринди жаман суулар кирип кетип, натыйжада буну дезинфекциялап тазалаш үчүн көп убакыт кетип калды. Эми андан кийинки менин ушул буларга айтайын дегеним, мына жерге 3000 тонналык биздин Евробанктан 6 миллион евро акча бөлүнгөн. Анын 3 миллион евросу ошол Куршапка бөлүнгөн.
Анан ошо боюнча анан Куршапка анан кийин ушул кампа салып атканда менин ана жерде короом бар. Өтүп кетип атсам ушул балдар ушул ченеп жүрүптүр. Эмне кылып атасыңар десем, биз ушундай водозаборго ушундай жер аныктап атабыз. Водозаборду оны дөңчөдөн кылабыз деп эле десем, билбейм, бизге ушуну көрсөтүп берди өкмөт. Ушул жерден биз ушундай кылып ченемин алып атабыз деди. Бул селдин багыты болуп атат го десем, аны биз билбейбиз, аны чоңдор билет деди. Анан мен айыл өкмөтүнө барып айттым, суу сактагыч компания ушул селдин агымына туштап атасыңар го, бул кооптуу болуп калат го десем, эми эмне кылайлы, эми ушул жерде алар жактырышты, анан ушул жерге курабыз дешти деди. Анан ушул боюнча анан ушул суу калып калды анан. Анан мына кампа азыр бүтөөрдүн алдында турат. Мына азыр көрүп атасыздар, азыр иштеп атышат үстүндө. Анан ушул жерден азырынча суу берилди Куршапка. Куршапка дагы ушул ар бир үйгө труба тартылып, ар бир үйгө счетчик менен суу берилет деген ушул ген планында ушундай проектлеринде бар эле. Бирок эми бул боюнча аракет кылып атышат, иш болуп атат. Бирок сууну кампаны мына жерге туруп калышты. Бул абдан кооптуу. Эгерде 1985-жылкы каттуу сел келсе, ошондо бул жерге 200-500 килограммдык чоң таштарды агызып келген. Мыналардын бардыгы эле ушул таш болуп жатып калган эле. Анан ушул 246-чы контур деп коет буну. Ушул контурду эмне үчүн ушул күнгө чейин эч ким эч нерсе салган эмес. Себеби ал жакта 600 гектар жер бар. Мына ошол тоолордун башында жайыт жер бар. 600 гектар жерден суу топтолуп туруп, мына ушул колот менен ушул жакка карабай айдайт. Айдаганда анан кийин жана таштары, майда чүйдөлөр ушул жайыкта калып калат дагы, анан суу келет дагы, суу ушул жерден мына жерде бир чоң дөңчө бар эле, дөңчөдөн эки тарапка кетет. Бир тарабы ушул тарапка кетет, бир тарабы мына ал жактан наркы каналга түшүп кетет. Анан каналда эгер батса батып калды, батпаса каналдан ашып, анан Куршаптын Ылдыйык каналына барат. Ал жерге да батса батты, батпаса андан ашып кетет. Бирок 2021-жылкы сел ташкыны бул ушулардын бардыгын каптагандан кийин, бул жагын азыр көрдүңүздөр, мына жагы Гафуржанов көчө менен ушул Куршаптын ушул ичин каптап ары карап кеткен. Ар жагы болсо мындайча өтүп туруп, мына эки каналдан атта өтүп кетип, мына ал жерде баягы МЧС белгилеп жүрөт 50 гектар деп. Ушул талалардын баарын каптап, анан ар жакта Шверник, Куйбышев, Женчөрөев көчөлөрүн толук анан кийин жана селдин суулары каптаган. Натыйжада МЧСтин ченеми боюнча 201 үйдү суу каптаган. Бул фиксация болгону, ал эми жазылбай калганы, мындай эми боло берет, биз тазалап коебуз дегени канча ал белгисиз. 2021-жылкы сел деп айтып атасыз. 2021-жылкы сел. 2021-жылкы сел. 2021-жылкы селди айтып атат. Эми бул 2024-жылда эле мисалы Ош региондорунун бир топ айылдарын укмуштуу да мисалы коркунучтуу абал жараткан сел каптоолор болду. Аларда адам өмүрлөрү да кыйылды дегендей да, эми ушул Алматы аксакал дем үчүн биз кененирээк сүйлөт да, себеп дегенде алдын ала айтып коеюн деген максатта, мисалы эртең эле бүрсүгүн эле бул табигаттын кырсыгы, табигаттын кубулушу, эч ким ага кепилдик бере албайт. Азыр бул негизги айтайын деген ой ушуга программасынан ушул суу кампалардын биринин артынан бири ушул сел агымына туш салынып аткандыгы да кооптонуу жаратууда деп ушул жанатан бери айтып атат. Кайра кайталаганына биз тажабай айтабыз. Себеп дегенде бул биздин программа мисалы ушул профилактикалык негизде тартылып атат. Кудай сактасын, Кудай кырсыктан оолак кылсын бизди. Бирок биз азыр келген ушул айылдардын бардыгы мисалы бул жерде азыр жаңыдагы салынып аткан үйлөр бар экен, жаңы берилип аткан чектер да бар экен. Ушунун бардыгын ушул жергиликтүү бийлик көзөмөлгө алып койсо деп. Азыр ушул Евробанктан дагы жаңы ушул суу кампасы, мына ушул арабтар салган суу кампанын жакка элине салынып атыптыр. Бул дагы азыр кызуу иштери жүрүп атыптыр, биз байкап атабыз, азыр өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Бул дагы ушул Алматы аксакалдын айтымында, мисалы аксакал ушул жердин жергиликтүү тургуну, ушул Куршаптарга күйгөн, өзгөнтөргө күйгөн аксакалдардын сап башына турат десек жаңылышпайбыз. Ушуну алдын ала ушул Шебеги программасы аркылуу айтып коеюн, ушул коомчулукта ушул айрым бир чиновниктер же болбосо бир эл башчылары көрүп кала турган болсо, ушуну дагы алдын алып бир эске алып койсо деген. Качан эле баягы кырсык катталып, анан адам өмүрү кыйылып же болбосо бир апат башталганда гана ырылдап чырылдап калбай, бул бизге сабак болсун деген иретте ушул программага келип өзүнүн арыздаттануусун билдирип жаткан чагы. Анан мен Өзгөн районунун МЧСинин
арыз жазып, ал МЧСтин өзүнүн жеринен көрүп кетишин сурандым. Куду ушундай болуп, сиздердей болуп ушул жерге келди айтты. Мен мыналарга эч кимисине уруксат берген эмесмин. Мен анда бар жеринен көрөлү деди. Мен айттым, аналарды көрдүңүзбү десем, бул мусорду ким алып келип төктү дейт. Билбейм, ушул сиздерден рухсат алып, ошону төгүп атса керектир десем, жок, мен рухсат берген эмесмин деди. Анан барып, анан ал жердин баардыгын көрдү. Анан үйлөрдү көрдү. Азыр мен силерди ошол салынган үйлөргө апарып көрсөтөмүн. Көрүп туруп, аябай таң калдым. Мен буга рухсат берген эмесмин. Мен эч кандай немем жок. Бирок 2022-жылы МЧС корутунду берген экен. Оштон келишип туруп. Ушул сел түшүшү мүмкүн. Бирок жана дренажный арыктарды, анан чоң дамбаларды кургандан кийин гана уруксат деп айткан экен да. Анан ошол эле 2022-жылы премьер-министр кабинетинин токтому чыккан экен. Ушул жердин жана багыттын өзгөртүү боюнча бул эми жайыт жер, мына ушунун турганы баары жайыт жер. Жайыт жерди конуштарды курууга деп. Анан ошол жерде ушул жерлерди анан киргиздирип коюптур да. Конуштарды курууга. Эгерде ушундай эле жерди берем десе, мынанда турат 1,5 гектар жер. Бунун ар жагында 1,5 гектар турат. Анын ар жагында 2,5 гектар турат. Анын ар жагында 2 гектар. Кыскасын айтканда, бул жайыт жерлер абдан көп. Анын бунун ар жагында 1,5 гектар азыр айтылбай турат. Буну аябай жашырып атышат. Буну жерди арендага өткөзүп, арендадагы жерди элдерге чек кылып берип коюптур. Мына азыр мына жерлерге чек түшөбү? Бул автоматтык түрдө жерден көтөрүлүп чыгат. Мага зам өкмөт өзү, Кутман деген жигит өзү айтты. Ака деди, ошолор берилди, даже акчасын алып коюшуптур деди. Эми буну убагында териштирүү болсо, керектир сиздердин передачаңыздардан кийин, андан кийин аны териштирсе, анан калкып чыгар деген ойдомун. Селден коркпойсуздарбы? Канча болду бул жерде алганыңызга? Былтыр эле апрелде алдык. Алып анан бирок бөлөп атканда ойноктон бери келдик, анан келип ошол жерден берилди. Анан кийин мына жерден балдар келди. Эже бер силгелейт, жаман жер дегенен бул балдарга айттым. Ушундай өтөт го десем, жок эже, жакшы деди эле. Анан унчукпай калып калдым. Ошончо анан майнем мага эптеп үй салса болду дедим. Анан эгерде ошол жака көчүрө деген, көчүрсө, көчкөн сайын жашай берем дедим. Неге деп силгесе, билбейм эмне кылам. Бул сиздин азыр ата арабыңыз да тозулуп аптыр. Анан бул селкананын оозунда турасыз да, мисалы үчүнчү. Мыналардан өчүп кетет да, мынакка келсе, мынакка жоголуп кетет да. Анан азыр деле коркуп жашайм, жаман десе корком. Анан билбейм да кандай болот экен. Ошол менен чечип берсе деп ойлойм, даже нөлөттөн ойлоп коркуп деле жашап атам, үйүм жок эле, жок жашап атам азырчы. Ошону чечип берсе жакшы болмок. Азыр монтип эми чакан временка сыяктуу бир үй куруп алыпсыздар, азыр. Навесим жок, мына жүдөм азыр. Мына жашап атам азыр. Навеси жок, отун жок. Даже азыр иптеп үйлүү болдум го. Мисалы сиз ушул айыл өкмөттөн жер алып атканда мындай бир жердин кооптуулугу деген бар. Мисалы жер катмарынын өзүнүн бир адам баласына ылайыктуу бир шарттары бар деген ушулар сурап анан алдыңызбы? Айыл өкмөт бул салып берип коопсуздук берилет деди, анан кийин берилет десе, анан бөлгөн келдик. Мынактан полный чек деди, анан унчуп эле калып калдым. Азыр ноодо мындай ылдыйп баардыгы чек бекен. Пулу бар адам ошодо ылдыда жашайт, пулу жок чет элге адам өдөдө жашайт кайракыда. Ошол эле тема да, турула сүйлөдүбү? Ошо тема, турула сүйлөдүбү? Ошону айтып атпайбы? Ошо тур. Жерлер көп берсе болот. Ардычы, мейли. Ой, айтсамчы, мейли. О, аралашып кетти, билем болчу. Карап тамдаш керек да. Азыр эми ушу салып койгон үйүңүздү дагы эптеп салып койгон үйүңүздү да жылдырабыз деп ошондо. Буну алдын ала айтса болбойбу деген маселелерди, бу чыгашчыларын төлөп беребиз деди. Бардым, ошентип өтөт го десем айтты. Майли эгерде неме болсо мынакка көчүрүп берет, кыжылып болсо мынактан жер бөлүп берем деди. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жана жогоруда айттык го, мына ушул курулуш шаймандарынын жараксыз абалдагыларын бул жерге алып келип мусор иретинде төгүшүп, андан кийин кайра бул жерди кийин ойлонушкан окшойт менимче. Мисалы жер участкалары ушул сел кооптуулугун жаратышы мүмкүн деген далилге кийин өздөрү ынанган окшойт деген ойдомун да. Андан кийин анан бул жерди азыр башка жерлерге көчүрүү аракетин жүргүзүп атыптыр. Ал үчүн ошо курулган силердин кетирген пайдаңар эме чыгашаңарды кайра толуктап беребиз, андай мындай кылабыз. Анан бул курулуш иштеринен чыккан ушул курулуш материалдардын жараксыз абалдарын өзүңөрдүн ушул жерден топтоп күчүңөр менен
тегиздеп буну башка жака алып чыккыла, биз майыңарды, техникаңарды камсыздап беребиз дешти. Ошол Анан калганын өзүңөр чогултуп туруп кайра таштагыла, башка жака алып баргыла деп атабы? Бизден болот деди, калганын топтоп. Жок, сиз суроо бербейсизби? Анда эмнеге бул жака алып келип таштадыңар дебейсизби? Аны мен бу жер ошол жерге таштап турганда ошондой ойлоп калдым мен деле, билбедим да. Биякты эми келесем түшүнбөдүм. Азыр эми бул жерде 246 контур дедиңиздер, Амат аба. Бияка келсеңиз, мисалы, бул жерде 2 үй түшүп калыптыр. Калгандары чек бойдон, документ жасалган бойдон турат азыр, Сиздин айтайын дегениңиз? Менин айтайын дегенdim, мен ушул жерден баштап туруп айыл өкмөтүнө, акимчиликке душман болгонум ушул жерден болуп атат да. Мен эми ушул жерден күнүгө мына короомо өтөмүн. Өтүп туруп, мен ушуларды көрүп туруп, кантип женим кейбейт. Кийин кокус сел келип туруп ушуларды ушунча адамга бир жаралгандан кийин 18 жаштагы өткөндөн кийин бир жол гана чек берилет. Ал чекке адам үй там салат. Ошол жерден бала чака өстүрөйүн, тарбиялайын, ошол жерден өнүп өсөйүн деген ниетте болот. Анан ошондуктан ушул жерден анан чектерди кыркып бере баштаптыр. Анан мен айыл өкмөтүнө барып айттым, мына жериңе туура эмес. Бул селдин нак нугу болуп атса, анан мен өзүмө жана сиздерге арыз жазганда көрсөттүм беле, мына ушул жана сүрөттөрүмдөн бери бардыгын мен буларга далилдеп көрсөтүп, мен буларга кандай болот, сел кайерден келет, кандай болот, ушунун бардыгын көрсөтүп, МЧСтин бүт карталарынан бери көрсөтүп, анан кийин мен буларга анан айттым. Ушул жердин элдеринин бардыгын эле айтып чыктым мен почта. Бу жерге үй салбагыла дедим. Үй салсаңар качандыр бир мезгилде суу чоң сел келет дагы бардыгын агызып кетет. Кылган нерсеңердин эч нерсесин таппай каласыңар деп. Анан мына ол азыр Жазгүл, Миргүл, сиңдиңин аты. Ушуларга мына салынган тамды бунун ошо Миргүлдүн классташтары 20 жылдыктар. Ушулар салып беришти ушуну. Азыр эми булар тиричилик кылып, жанынын арагына навес салып атат, көмүркана кылабыз деп турабы? Демек, талпынып атат, булар жашоо үчүн умтулуп атышат. Мен бул маселени айыл өкмөтүнө койдум. Мыналар мынтип атат, силер пока бул үйлөр көтөрүлө электе тийиштүү жерден жер бербейсиңер десем, анан булар мага душман болушуп, арка өздөн чек беришип туруп, мына ал жерде менин 80 сотук багым бар. Атайы буну мен областтан, райондон, токтоомдордун чечими менен Өзгөн Нуру газетасына акционго койдургузуп, андан чыккан конкурстук негизинде бардык шарттарына ылайыкташтырып туруп, анан кийин ошол жерде эрозияга каршы, суунун ташкынына каршы кылып, анан кийин көп жылдык анан бак тиккенмин. Мен азыр ошондо сиздерге көрсөтөм. Азыр эми мага тийиштүү кылып туруп, ошол багыңды алабыз, бул өкмөттүн жери. Мен айттым. Амат аба, мындай да, мисалы мына, сиз ушул жерлерди нары өтүп, бери өтүп, жергиликтүү тургун катары, аксакал катары көрүп, айтып койгонуңуз үчүн, тилден кеткендигиңиз үчүн, анан сиздин азыркы өздөштүрүп койгон ушул бак тарагыңызды дагы жер участоктарына бөлүп беребиз. Сиздин дагы жериңизди кыскартабыз деп ушундай душмандык кылып аткандыгын. Анан кыскасы тема ушундай экен да, кыскасы мына ушул жерде айта коем деп, ушул жерде элдин кооптуу жагдайын айта коем деп, анан өзүңүз азыр ушул бир топ жылдан бери көрктөндүрүп, жашылдандырып койгон ушул 12 жылдан бери жашап аткан сарайыңыздан айрылган турасыз. Сарайга тийишпейт. Мен көрктөндүргөн бакка гана тийишип атышат булар. Анан себеби мына чектин учу ошол мен бактын чекесине чейин жеткен. Анан азыр бул Жазгүл айткан мына жерде, бул жердин түбүндө 6 участкадан 10 участкага чейин жер бар. Азыр эми ошолор келип айтып атат да, давай мен участкамды таап бергин деп. Анан буларга анан азыр айтканы ошол. Ошол жердин түбүндө 6-10 участкага чейин бар. Анан ошону мына аркы чекеден береткен дагы берип туруп, ошол тетиге ошол короого чейин жеткизебиз деп атат. Бирок мыналардын бардыгына казыктарды кактыргызып, мына үй бүттү, бул дагы бир 10 күндүн ичинде бүтөт. Анан аркы жерлер, кээ жерлерине фундамент коюлуп, шагыл төгүлүп, чегерейин мындай кылып тоскон. Кээ бирлери тоскондорун алып атат. Мен айттым, алгыла дедим, болбойт бул жерде. Баары бир өзгөртөт дедим, бул селкана дедим. Буну урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, ГКМБнын төрагасы Камчын Ташиев, анан биздин мына баягы көктөндүргөн бакты баягында кылып аткандыгы боюнча Бакыт Эргешевич булар көңүл бурбаса болбойт да. Мен булардан суранам. Мен азыр эми мына сиздердин каналыңыздарга кайрылып атамын. Мен МЧСтин Оштогу
өзгөчө кырдаалдар министрлигинин биринчи замына чейин кирдим. Ал айтты, ушунчалык болуп атыптыр, эми биздин кортундуну окуп атасыз деди. Биз дагы эле ошондой визуальный гана иретинде кортунду өрөбүз. Эми албетте аякта 600 гектардан чоң жер деди. Ошол жерден түшкөн сел качандыр бир күнү катуу нөшөрлөп жаа берсе толук каптайт деди. Ага биз гарантия бере албайбыз деди. Ал эми өзгөндүн эмчесин начальниги мен айттым. Силер ана баш жагынан ушул дамба куруп берем деген экенсиздер десем, ал айтты, мен андай кура турган шартым дагы жок, кыла албайм дагы, мен мына ачык айтып коеюн деди. Ал тема мени кызыктырбайт деди. Анан анда сиз кортунда кол койдуңузбу деди, мен кол койгон жокмун деди. Бирок кечеги мен МЧСке жазган арызыма Өзгөн районуна алар ошол кортундага кол коюп бериптир. Сел болушу мүмкүн деп гана. Ал эми оштук болсо, ушун оларды биз дагы адам жөнөтө, мына жумада эми бере турган болдум ага кортундусун. Бирок сиз деди, прокуратура менен ГКМПге арыз жазып коюңуз деди, бул темада деди. Ошол жанагы коррупционный берилген жерлер боюнча, мына үйлөрдүн чыгымдары боюнча, эми ушул жерге 300 000 акча өкмөт коротту. Буга генплан түздү, GPS деген бар экен, ол ченеди, башка кылды. Эми ушул багытты ошол эле мында 20 метр болсо, 50 метр ар жака ошол жерден катарылып да чек беребиз деп атышат. Азыр бул боюнча генплан азыр Ошто иштелип атат. Шашылыш түрдө кагаздар жасап атат. Мен ошого азыр айтып атам, шашылыш түрдө кагаз жасабагыла, башка жерден, башка участкадан жер бергиле деп. Бул жерден жер беришке толук мүмкүн эмес. Мен эми азыр бир нерсе деп айта албайм ага. Бирок эми адистер келип көрүшкөн да. Жок, азыр сиздин мындай эми азыркы иштеп аткан ишиңиз эми башка экен, таптакыр элечи. Азыр ошол мезгилде иштеп турганда, ошол документтерге кол коюлгандарда сиздин адыңыз ошол мезгилдеги сиздин иштеп турган жумушчуларуңуз актив болгон да. Ошон үчүн сизден сурап атабыз да. Демек, ал жерлер баары бир канчалык тиги арык катса да, канал катса дагы бирок кооптулугу менен кала берет деген ойго кошуласызбы? Жок, ошондо мындай деген да. Ошол МЧСтен келгенде, департаменттен, Оштон келгенде. Ошол жылганы, ол наркы участкасына кетчү жол бар да. Ошол жолдун жанынан бул наркы жылгага казып туруп, алып чыгып кетиш керек. Ошондо ошо казылганбы ошол жолдо? Бирок ал жер казылбай калып кеткен. Бирок анын ылдыйрагынан казылган да. Демек, башка жерден казылып калган. Демек, кооптулугу дагы деле бар. Бар кооптулугу. Мындай да, баягы кыргыздан кеп барып жете өлчөп биргестерчи. Биз ал жерди өлчөп, башка кылып, баягы сел апаттын арагынан үстү жагынан, Бакуранын үстү жагынан бассейн барабыз 4-5 жергечи. Ошол топтолот. Анан кийин бул азыркы турар жай берген жерге эч кандай коркунуч жок. Ал жактан МЧС коркунуп жүргөн. Мадагына мындай алып туруп, дагы каза турган жерлер казылат. Мына үйдө салынгандан кийинчи бул жер эч селге коркунуч жок. Ошондуктан бул биз МЧСтен, санапстанциядан, баардык тийиштүү органдардан кортун алганбыз. Ошон үчүн министрлер кабинетинен токтом чыкканда, токтомду биз негизинен сунтабыз. Азыр жанагы Бакыт эге, баягы азыркы ошол жерде 1-2 үй салынып турду, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар салып тур, бечараларчы. Бир өзүнүн 20 жылдык өзүнүн классташтары, айылдаштары салып бериптир. Алардын айтымына караганда, эми ал жерди кайра тиги көчүрөбүз, ошол эле кетирилген суммаларды биз төлөп беребиз. Жолдун бул тарабына саласыңар эми деп айтып атыптыр да. Ошондо мындай колболуп калган, баягы мурунку иштеген жер баягы координаттарын койдурбай туруп генплан түзүлгөн да. Азыр биз ошону оңдош үчүн Ипреземден адистеп алып келип, архитектурадан адистеп алып келип, координаттарын коюп генплан түздүк. Ол үйлөр бажырларда салып калган. Аны биз сүйлөштүк, биз өзүбүз кайра жылдыр үй салып беребиз өзүбүзчү. Ошол бүт мыгына чейин алып бересиздер да, ошондо ошол бечаралардын эми ал үйлөрдү курушуп чекелип салып алыптыр. Күлүчө үй салып берет, ал сүйлөшүп атат. Төшөгүн, көйлөгүн көтөрүп эле кирип жашай бере турган үй салып бересиздер. Куда калат ошондой болот, Анан кийин көрдүңбү, баягы Дези Аймат деген тозуп алган жери, дагы азырга чейин личный жерлер тозуп алган, биз алганын жогон жокпуз. Салынган үй десептен тагында турат.
Көрдüm. Дагы бир баса белгилеп айтып өтүп кетейин, ошол жердеги жергиликтүү ушул тургундар өзгөчө баса белгилеп айтып кетейин. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар. Себеп дегенде ошол участкалар жер тилкелери мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандарга деп берилген экен. Арасында бардыр эми мындай толук кандуу эле мындай кадимкидей адамдар үчүн берилген дагы жерлер бардыр, бирок көбүнесе мага жеткен маалыматтар боюнча алар кооптуу абалда жашап атабыз деп дагы эле айгай салышууда. Ошол эле мезгилде дагы бир нерсени айтып өтүп кетейин. Ушул биздин программага аралашкан ушул Амат Аксакалдын айтымына караганда, бул аксакал деле айтат, эгерде кооптуу делген аймактан коопсуз деген аймакка көчүрүлгөн учурда деле ошол мен бир топ жылдар бою эселеп, эмгектенип, тер төгүп, челектеп, суу ташып бак кылган багымды деле ала бергиле, бирок ал бакты эс алуу бага катары койгула. Аны жер тилке кылып бербегиле. Мен деле макулмун ошого, мээнетиме, башкама. Бирок ошол мезгилде деле мисалы ошол биз тарткан аймак дагы эле кооптуу деп айтып кала берди. Бирок бул аймакты эми балким ушул жергиликтүү бийлик канчалык деңгээлде өздөрүнүн билим деңгээлине жараша чечет, аны да убакыт көрсөтөт. Биз дагы бул темага сөзсүз түрдө кайтып келебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, абалды байкап турабыз. Кийинки жумадан жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар. Өкмөтүнөн, өкмөткө жамандабай эмес. Урадым өкмөткөчү. Ошону ойлош керек.